тике туруп өлгөн жакшы. Шайлоо алдында тизелеп жашаганча тик туруп өлгөн жакшы экенин айтып, улут аралык кастыкты козутууда айыпталып өлкөдөн сыртка чыгып кеткен Өмүрбек Бабановго карата дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен кабарланды. Исаев менен кошо кармалган 3 адам президентке талапкерлигин койгон Бабановдун тарапкерлери менен бирге бийликти күч менен басып алууга даярданышкан. Учурда Өмүрбек Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп козголду. Бабановго козголгон кылмыш иши буга чейин бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген айып менен камакка алынган депутат Канат Исаевдин кылмыш ишин тергөөнүн алкагында аныкталган айтылууда. Бирок өткөн жылы президенттик шайлоодон соң Кыргызстандан сыртка чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов бул айыптоолорду четке кагууда. Менин партиялаштарым же тарапташтарымдын бийликти басып алуу же мыйзамсыз иштерди жасоого эч кандай ниеттери болгон эмес, болбойт дагы. Шайлоо кампаниясын мен таза өткөрдүм. Менин ак ниетимди бардык жарандар көрдү. Бийликти басып алуу такыр маанисиз. Элим өзү күбө болгондой, шайлоо бүткөндөн кийин биз бийликти басып алуу аракети эмес, атүгүл митинг да кылган жокпуз. Тетрисинче жыйынтыктарга макул болбой аймактарда көчөгө чыккан элдерди дал менин жакын адамдарым токтотуп жүрүштү. Ким кайсы бир милиция bir özbek halkına tiyişse al kızmatından кетет. Ben söz berem. Söz berem ben. Коомчулук болсо Бабановдун бул сыяктуу жүрүштөрүнө кыжырланып турат. Өлкөдөн чыгып кетишинин өзү коюлуп жаткан айыптоолордун чындык экенинен кабар берип жатканын айтышат. Эгер күнөөсү болбосо Кыргызстандан сыртка чыгып кетпейт эле деген таризде. Ошондо айткан сөзү бар. Эгер ошондой бийликти күч менен акча менен басып алам дей турган болсо, күч органдары бар. Аны тез алып келип ирге териштирип камаш керек андай мамлекетти дүзүрүнгө салган адамды. Коррупция менен мен тазамына мен күрөшөм. Сенен баштайм биринчи. Эмне бүтөсүң? Өзүмөн баштайм. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей. Сен буну айтпашың керек болчу, уялышың керек болчу. Сен мени билесиң. Кандай адам экен, таза экенимди. Ал эми президенттик ат салышуунун алдындагы теледебатта айтылган сөздөрүн президент Сооронбай Жээнбеков качан орундатарын күткөндөр андан көп. Же Бабановда сепаратист Кадыржан Батыров сыяктуу чет жакта ээн эркин жүрө береби? Эгер мындай болсо элдин ишеними акталбашы эскертилет. Биринчи мен сенден баштайм деп айткан. Мына бүгүнкү күнгө чейин качып кеттик. Күнөөсү болгон үчүн качып кетет да. Анда эмнеге качыш керек эле? Күнөөсү бар, качты. Качкандан кийин таап келип элдин алдында жазага тартыш керек да. Ошондо эл ишенеби? Же болуп тур, хоп, баягы качып кетти. Мурдаңкы президенттерден келип аткан жолду кайра улантып кетиш керекпи? Мындай болбойт. Буга биз өтө чоң ишеничтебиз. Андыктан эгер бийлик чындап кааласа, өлкөдөн чыгып кеткен кандай гана кылмышкер же ага шектүүлөр болбосун, кармап келүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экенин эске алганда, Бабановго байланыштуу азыркы жагдайды жайгарууда Кыргызстандын күч органдары үчүн да татыктуу иш алып баруу зарылчылыгы турат. Эл деле мындай туман мамиледе турат да. Так, бул Бабанов жөнүндө ушундай сөз болуп атат. Бул ишке ашпайбы. Себеби буга чейин качып кеткендер көп болгон. Алар деле жүрүшөт го, ошолордун бири болот да дегендей сыяктуу болуп турат да. Бабановду дагы таап келиш керек. Таап келип, аны да Кудайдын элчиси эмес, же Кудайдын эркези эмес. Алып келип туруп элдин алдында соттош керек муну. Бүтүн качып кеткен коррупционерлер, жанагы мамлекетти жеген мите курттардын баарын таап келмейинче эл ишенбейт. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановдун чет өлкөгө дарыланганы чыгып кеткендиги тууралуу маалымат президенттик шайлоонун жыйынтыгы расмий чыгарылгандан кийин кабарланган. Жаңы жыл алдында болсо Бабанов саясаттан биротоло кеткенин жарыялаган. 19-январда БШК Республика партиясынын лидерин өз арызынын негизинде парламенттеги депутаттык мандатынан ажыраткан. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.